Албетте ар бир айымзаттын кучагында гүл жана наристе болуусун каалайт экенбиз. Эч кандай гүл күтпөгөн айымдардын эмоцияларын көрөлүк. Гүл алганда кандай сезимдер болот, акыркы жолу качан гүл алышкан жана кандай гүлдү жактырышат. 8 март эл аралык айымдар күнү менен куттуктайбыз. Акыркы жолу качан гүл алдык? Жаңы жылда. Январда. 27 апрель. Эч кандай гүл дүкөнүн жарнамалабайбыз. Себеп дегенде бул гүлдөстөнүн баардыгы өзүмдүн атымдан жана ошондой эле Бактылуу айым реалити долбоорунун командасынын атынан жана ошондой эле мына ушул сонун видеону майрамдык чыгарылышыбызды карап жаткан Icon Films командасынын атынан дагы болмокчу. Ушу келе жаткан 8 март майрамын куттуктайбыз. Ден соолукта болгула. С праздником. Биз азыр спорт ордосунун бир гана сахнасында жүрүп боло турган шоу программаны эмес, биз сахнанын аркасында көрсөтөбүз, тактап айтканда кадр сыртында болмокчу. Мен бүгүн мынакей ушул тамашо чоң оюн зоок кечесине ардактуу конок катары келдим. Көрсөңүздөр, Бактылуу айым реалити долбоорунун алып баруучусу катары келдим. Себеп дегенде мына ушул долбоорго карата биздин балдарыбыз абдан сонун тамаша даярдап коюшкан экен. Мен өзүмдүн ролумду өзүм аткарам. Саламатсыңарбы? Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Бактылуу эркек теледолбоорун ачпайсыңарбы? Абдан сонун болуп. Бир да бактылуу эркек жок экен. Бактылуу эркек неге жок? Бактылуу айым телеберүүсү бар. Биз сиздерге ошол Бактылуу айым телеберүүсүнөн кыскача үзүндү көрсөтмөкчүбүз. Аял эне, аял эң ыйык адамзат. Бактылуу айым реалити долбоору башталды. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз 8 март эл аралык айымдар күнүнө арналгандыктан 1 эмес, 2 эмес, 3 каарман бар. Анда мен алар менен тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Көптөгөн миңдеген айымдардын катарынан кастингден өтүүчүлөрүнү чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өзүңүздөр менен тааныштырып жана ошондой эле сиздерди колдоп келген инсандар менен тааныштырып өтүңүздөр. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Абдел. Мен деген бүгүнкү кечегечи жолдошум колдоп келди. Жолдошумдан биринчи катарда отуруп, мен жолдош ким дебейсизби? Бир Сейт бизнес компаниясынын президенти Бакыт Алиев. Мени деле бүгүнкү оюнга жолдошум коштоп келген. Менин атым Айбике. Ой, мектебиңичке. Мечөр оюн көп келишкен. Катылуу күлжигитке. Мен де сүрөт эсиме мен ким коштоп келди? Ат байларды кереке, түйүп алган өтүрүспеген. Абдан сонун айымдар. Жолдошторуңуздар бул жака колдоп келген экен. Кантип баш кошкан алсыздар? Мен айтып берейин, мен деген 137-чи этажда жашайм. Ана бакыт деген барды, вертолет менен бар 1211 розберг жакмага турмушка чыкты. Сразу өткөзүп мен бакыт жашап кетем. Адеба? Неге ошто 137 этаж жок да? Мен бүйүмдө бар. Нейсе, айылда кесип, гүлчүк сатып концерт коюп келди да, концерттин аты папа деген экен да. Анан концертке бардык подружкаларыбыз менен концерт көрүп чыгып кетип атсак, чоңдуз деди да. Анан чоңдуз деди, "О, гүлчүк байке" десем, "Колонка ташып деп атпайбы? Анан мен колонка ташып эле бир жакта клуб ичине кирсем, сволочтун жаманбай атканын айтам дейм. Ошондон мен бир жакта жашап эле дагы картошка макрон барып баарат деп. Бизде, мен үйдө жатсам, бирөө тамак айрылып кеткендей болуп чыкты. Анан чыксам, үстүн алып, сине жауап алып багат турушка чыкты деп, өшүрүлүп бүлай. Мен өмүр бою аялсыз өтөмүн деп бага жалтыраганынан дейт кетти. Я ошондо сен жолдошуң Сейт бизнестин директору, президенти. Урматтуу айымдар, үйдө отуруп акча таптыңыздар келем деген сен ошондо.
кичинекей турмуштан дагы бир аз суроолор болот экен. Айтып кетсеңиздер, эртең менен мына ушул жолдошуңуздар менен таңды кантип тососуздар? Ой, мына биздин таң өзүнчөлүк Европа. Бакыт мен туруп эшикке чыгып чуркап келип, кофе ичип отуруптар чуркап музыка сондай баласыз. Жала. Силер үйдө мындай чайга сакындын ордуна дрожь ичпейсиңерби? Эмне? Жана бир көрсөм ишкилүү болот, ишкилүү көрүнүлө мен салонға барамын, ашығынан салонға барамын, адыма қарсы тұрмақтар бұқып қоз. Тұрмақтар бұзында барды бар, қызда жақсы сөз бар, тұрмағы ұзын қызын мұр тазалық. Бізделер қаңғы соғында тоғыз, таң атты деген келетші, біз шынын алдырып, мұздақ суғы алдырып, күлжік капар береді, рақса күшіне қармайды. Неге? Күніменен құрып чепшін Bizim erkekte durağımız sizde iyi, erkeğe koyayım. Erkeğe eksiği durağımız çok güzel. Kapanlıklı ben olmaz size, benim karşı halkalı da girer. Айымдар эми жолдошуңардагы жөнөкөй инсан эмес экен да. Төбөсү мынакей ак калпактуу болуп, аппак болуп көрүнгөн асказоодой бир жолдошуңар бар экен. Атактуулар арасында азыр гиф ойнотуп жатат. Гиф ойнотосуздарбы? Жок, биз гифте окуп, жок биз иште Америка, Парижде, Австралия, гифте мына биз жолдош жигит көз ойнотуп жатпайбызбы? Биринчи орунга жүгөрү, экинчи орунга мака, үчүнчү орунга дүмбүл, төртүнчү орунга попкорн, эң башкы белек путёвка, лейлеге. Лейлеге типо менен барасыздар, жүгөрү, анан эсептейбиз. Çocuklar biz sizler oluşturulan ülkelerine tartışacağız. Sen canım başına koyun mu? Boşa mutlu alanlar nasıl ilgili var ya? Böyle bir şey sizler Dubai'ye bak çok soğuk olsa. Bana kariyer sağlık gelişleri. Çok dramatlar. Азаматсыңар айымдар, эми бардыгы болот. Жакшы ниет коюп коюш керек. Эми мындай караганда жолдошуңар деле аз эмес акча талат экен, бирок акчаны үй бүлөдө ким кармайт? Ал үй бүлөдө ким кармайт деген момент эмес, болбойт. Биз карточкага эле сактайбыз, карточкага. Жакшы да деп, намадыга керексиң, чыгып кетип алып, тегиз койсуң, болду, даже эсептейбиз. Тегиз сөйлөшүп, нормально. Үй бүлөдө мен сактайм эле. Ыргап алып келет, чөнтөгүнөн алам. Төшөк барасыз. Эртең менен жол жүрөтүн тамак ашта 20 сом берип коем, сен. Десе. Бизге акча алып келет. Финкадан адамдар келет. Ар бир инсандын жашоосу кичинекей китепчелеткен, ар бир жашообуз өзүнчө бир тарых мындай айтканда. Айымдардын эңири мындай өзгөрүүсү бул бактыбайдын көрсөтүүсүнүн аяк жагында. Биздин көрсөтүүбүз да аяктап калганына байланыштуу сиздерди подиумга чакырабыз. Кульминациялоо кези айымдар подиумда. Мен көрсөтүп берейин. Жеңелер казырмыса подиумга чыгып мындай түз болмаса аксан жабырмайт. Аксан экенбер аксан. Аны эмесе болчулардын баштасында болсун. Çok üstte oyuncu olan Биздин сюрприз куттуктообуз жалпы Айымзатка Кыргызстандын эң алдыңкы мырзаларынан болмокчу. Кыргызстандын бардык айымдарын бир портер эркектер куттуктайбыз. Ура!